Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Ильяс Керимкуловду жөө арасында ийгилик жараткандыгы үчүн куттуктады. 2022 жылдын 14 майында Чолпон Ата шаарында эң ири марафондордун бири Шанхай кызматташтык уюмунун Run the Silk Road Change Corporation Organization 10-чу эл аралык ысык көл марафону болуп өткөн. Марафондун негизги максаты Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн интеграциясын чыңдоо, ички жана тышкы туризмди өнүктүрүү, сергек жашоо образын жайылтуу жана калкты дене тарбия жана спорт менен үзгүлтүксүз машыгууга тартуу болуп саналган. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Ильяс Керимкулов да аталган марафонго катышып, 21 чакырымды 1 саат 58 минут 26 секунд убакытта чуркап келген. Марафонго дүйнөнүн 22 өлкөсүнөн 3000ден ашык жөө катышкан. Замирбек Базарбеков судьялар спорт жаатында дагы ийгиликтерди жаратып жаткандыгы мактоого арзый тургандыгын айтып, судьяга мындан ары дагы ийгиликтерди каалап, белектерди тапшырды. Ильяс Керимкуловду Жогорку соттун төрагасынын орун басарлары Айбек Давлетов, Нурлан Мусаев, судья Айнаш Токпаева, төраганын кеңешчиси Нурханбек Момуналиев, аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров, ошондой эле Бишкек шаардык сотунун төрагасы Нурбек Эсеналиев жана 1-май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаев куттукташты. Белек этүүчү жагдай судья Ильяс Керимкулов 2022 жылдын 10 апрелинде Бишкек шаарында өткөн Бакай банк жаз деми 2022 жазгы жарышка катышып, анда 21 чакырымды 2 саат 1 минут 36 секунд убакытта чуркап келген. Бул 40 жаштан жогорку спортчулар үчүн жакшы жыйынтык экени белгиленет. Өз кезегинде Ильяс Керимкулов Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго атайын чакырып куттуктагандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, мындан ары дагы жөө арасында ийгиликтерди жаратууга бардык аракетин көрө тургандыгын кошумчалады.